Романкул Мустаков 25 жылдан бери авиация тармагында эмгектенип келет. Бир нече тепкичтерди басып өтүп, ташалган адис учурда Манас аба майданындагы жооптук кызматты аркалайт. Диспетчердик кызматты жетектеген кызматкердин эмгеги бааланып, сыйлык ыйгарылды. Основная наша задача — это Биз аэропорттогу бардык кыймыл аракетке көзөмөл жүргүзүп жооп беребиз. Учактардын учуп конуудагы коопсуздугун камсыздоо башкы орунда турат. Ошондой эле негизги тапшырманын бири жүргүнчүлөрдү ыңгайлуу тейлөө. Бирок иш учурунда ар кандай маселе жаралып, эмгек жамаат бирге чечебиз. Жумуш тынымсыз жүрүп турат. Замандан артта калбай, алдыга жылуунун үстүндөбүз. Кыргыз авиациясынын түптөлгөнүнө 90 жыл толду. Бул дата 1933 жылдын 7 октябрында Кыргыз АССРнин элдик комиссарлар кеңешинин токтому менен белгиленген. Кыргызстан эгемендик алган соң өкмөт 1994 жылы бул күндү жарандык авиация күнү деп бекиткен. Бирок Кыргызстандын авиакомпанияларындагы учактардын сапаты эл аралык талапка жооп бербей, учуу коопсуздугунан улам 2006 жылы Европанын кара тизмесине кирген. Андан чыгуу аракети көрүлүүдө. Сентябрда жарандык авиация боюнча мамлекеттик агенттик 4 жылда бир өтүп туруучу эл аралык жарандык авиация уюмунун аудитинен ийгиликтүү өткөн. Салтанаттуу иш-чарада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев бул чоң жетишкендик деп белгиледи. Бул Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Анткени эл аралык жарандык авиация уюмунун аудитинен өтүү менен Кыргыз Республикасынын авиация тармагы бардык эл аралык стандартка жана талаптарга жооп бере тургандыгын тастыктады. Бул аракеттерибиз Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгууга өбөлгө болот. Тынымсыз аракеттерибиз менен жемишин берип, ИКАОнун аудитинен ийгиликтүү өтүп, кара тизмеден чыгууга жол ачылды. Учурда Кыргызстанда сакталып калган 10дон ашык аба майданы бар. Жарандарга жана келген туристтерге шарт түзүү максатында облустарда эски аэропорттор эл аралык талапка ылайык жаңыланууда. Ошондой эле аба транспорту менен толук камсыздоо максатында учактар сатып алынууда. 2 учак алдык, сатып алдык. Могу жылдын аягына чейин дагы пландарда бар, дагы 2 учакка контракт түзгөнгө. Ошо менен 4 учак менен биз жалпы Кыргызстандын ички каттамдарын толугу менен жабабыз деп айта алам. Манас эл аралык аэропорту быйыл жарым жыл аралыгында 2,5 миллиондон ашык жүргүнчү тейледи. Өлкө ичинде каттай турган учактар мекемеге түшкөн кирешенин эсебинен накталай акчага сатып алынууда. Уланбек Тыйканбаев, Алмаз Нурманбетов, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.